элди жошуткан мамилеси ачыкталды. Тактап айтканда, элге Кызыл-Омполдо уран кенин чалгындоо толук токтотулганын айткан кыргыз өкмөтү Кара Балтадагы комбинатка уранды ташып келүү менен иштетүүгө уруксат сурады. Жогорку кеңеш уран кендерин изилдөөгө жана иликтөөгө тыюу салган мыйзам долбоорун карап, 1 ай мурун коомдук угууда талкуулап, эми болсо күздө карай турган болуп тарап кетти. Биз авторлор сунуш кылып аткан мыйзам бул Кыргыз Республикасында мындан ары урандын жана торийдин кендери казылбасын, алар изилденбесин, разведка жүрбөсүн, бардык геологиялык иштер мындан ары токтолсун деген мыйзам долбоорун сунуштап жатабыз. Май айында эле Тоң районундагы урандын казылуусуна каршы болгон жергиликтүү калк нааразычылык акциясына чыгып, интернет колдонуучулар петицияга чакырык таштаган. Бишкекте Кара колдо балыкчыда нааразычылык иш-чаралар өткөн. Өкмөт Кызыл-Омполдо уран кенин чалгындоо толук токтотулганын жар салган. Тоо кен маселелери боюнча юрист Таалайгүл Токтакунова өкмөттүн чечими саясий гана мааниде экендигин, бирок укуктук күчү жок экендигин айтат. Анан биздин өкмөт саясий чечим кабыл алып атпайбы? Болду, биз аны токтотобуз, лицензияны баягы действияны прекращение болот депчи. Бул юридикалык чечим эмес, бул саясий чечим. Анткени мыйзамда жөндөн жөн эле эл чыкканы үчүн же саясий абалдын негизинде берилген ушул лицензия токтотулганга болот деген андай жагдай жок. Уран кендерин изилдөөгө жана иликтөөгө тыюу салган мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири Алмамбет Шыкмаматов мыйзамдын маанилүүлүгүн төмөндөгүдөй чечмелейт. Буга чейин берилип кеткен лицензиялар, алардын саны 19. Ушул 19 лицензия мындан ары мыйзам менен жокко чыгат. Мыйзам менен кайра мамлекет ал лицензияларды жокко чыгарат жана ал тапшырма өкмөткө жүктөлөт. Жогорку кеңештин жыйынында өкмөт башчы Абулгазиев жок дегенде торийди калтырууну адистер сурап жаткандыгын айтат, бирок демилгечилер буга дагы жаңы мыйзам жол бербей тургандыгын белгилешет. Адамдардын ден соолугуна зыян келбейт, жаратылышыбызга, экологиябызга зыян келбейт, бузулбайт дей турган болсок, анда башкача чечим кабыл алышыбыз керек. Бул аралыкта уранга чалгындоо жана казууга мораторий киргизилгендигине байланыштуу Кыргызстан 17 кен казуучу компанияларга компенсация үчүн 1,5 миллиардтан 4 миллиардга чейин төлөшү керектигин Жогорку кеңештин профилдик комитетинде Ишкерлер кеңешинин директору Ерлан Еришеев айтып чыкты. Анын айтымында экологияны коргойбуз деген ызы-чуу менен экономиканын бүтүндөй бир тармагы жок болуу алдында турат. Кооптуу деген пикирлер коркунучтуу эмес жана далилсиз дейт Еришеев. Биз бул тууралуу адистердин пикирин да уктук. Эми бүгүнкү күндө мындай деп айтсак болот да, бул өкмөттүн бүгүнкү күндөгү жасалып аткан ишинин мындай жатканда отрицалдуу деп айтабыз го, мисалы. Терс көз караштагы жасалып аткан ишинин жыйынтыгы болот да. Уран маселесине кайдыгер эмес жарандык активисттер Кыргыз бийлиги элди алаксытуу менен гана убара болуп, ал эми негизги маселе каралбай жатканын белгилешет. Эске салсак, президент Сооронбай Жээнбеков дагы уран маселесине кайрылып, 4-майда Конституциялык палатанын судьяларын кабыл алып жатып, Кызыл-Омполдо уран казылбай турганын айткан. Мен так кес айтам, Кыргызстанда уран казылбайт. Ошондой эле дүйшөмбүдөгү саммитте уран калдыктарын сактоочу жайлардагы маселесин көтөргөн. Жогоруда айтылгандай, юрист Таалайгүл Токтакунова Кыргыз өкмөтүнүн уран казууга тыюу салган токтомун чыгарып, элди убактылуу тынчытканы менен ал саясий гана күчкө ээ. Ошондуктан Ишкерлер кеңешинин директору Ерлан Еришеев баш болуп, учурда укуктук жагдайды бетке кармашууда. Ал эми Тоо кен жана геология агенттиги канча лицензия берилгенин санап бергенден башкага дарманы келбей турат. Это больше была специализация на бериллий, была выдана лицензия, но там, возможно, конечно, попутно будут и урановые родопроявления. Тоо кен тармагы боюнча эксперт Дүйшөнбек Камчыбеков уран боюнча маселе дагы бир топко созула тургандыгын, анткени элди тынчытуу аракетин көргөн өкмөт негизги жагдайларды көңүлдүн сыртында калтырып жатканын белгилейт. Ысык көл дейт, ысык көл. Бир сезондо дейт, $25 миллион чейин акча турат.
силер ошонун негизинде $10 миллион алабыз деп туруп анан ысык көлдүн сезонун жаап коелу деп атасыңарбы депчи. Кандай ичем бул? Баягы салыштырып айтса туура жазалап аткан ишпейби, туура эмес жазалап аткан иш. Жыйынтыктап айтканда урандын чуусулана турган окшоп калды. Экс-президентке байланышкан олку-солку саясаттан баш көтөрүп, экономикага, экологияга, кыскасы кыргыз элинин тагдырына байланышкан уран маселеси учурда актуалдуу бойдон.